Сузакта сүннөт тойго катышкан 150гө жакын адам ооруканага кайрылды. Алардын арасынан абалы оор дээлген 15 жугуштуу оорулар бөлүмүнө жаткырылды. Айтымдарында 10 октябрда райондун Беговат айылында сүннөт той өтүп, анда жылкы союлган. Этинен шорпо тартылып, ашка да кошулган. Даамын таткандардын басымдуусу ооруканага кайрылып жатат. Давлением көтөрүлүп кетти, 200ге чыгып кетти, температурам кырылып кетти. Бүгүн кайрылдыңыз бирок, ооруканага? Жок, илгерки күнү асырда келип, кече 11-12гече şu yerде болгонмун. Кече обедте башланды да бу арыгымчы, жок өзү. Просто давлением көтөрүлүп, температураман келди. Бул жылкылыгын билмегендим да. Негизи эт жегенсиз, бардыгы эттен отпайбы? Эми Кудай үчүн тойго барганмын, бул жылкылыгын билмегенмин. Алгачкы кайрылуулар тойдун эртеси 11 октябрдын түнүнөн тартып келе башташкан. Алардын баарында уулануунун белгилери болууда. Учурда бейтапканадагылардын 4-өсү жаш балдар, арасында кош бойлуу аял да бар. Башкы дарыгердин айтымында ооруканага кайрылып жаткандардын аягы үзүлүп элек. Кечки маал дежурный врач ишке келген маалда кайрылышты баштаптыр. Дежурный врач айтты, ушинтип эл кайрылып атат. Сөзү боюнча 10 күнү тойда эт жеген экен, жылкы этин, жылкынын шорпосун ичкен экен дешти. 14-төсү, азыркыга чейин 14-төсү, азыр 15-сиге история ачып атат. Эжеге көрдүңөр, жатышат. Ичинде чоң адамдар да бар, жаш балдар, 4 жаш бала, калгандары чоң адамдар. Банялар состояниясы жакшы калды. Үйгө дары-дармек жазып, бу жерде компенсациясын алып, үйгө кетирип атабыз, аларга кеңеш берип атабыз. Мындай массалык уулануу жылкы этинен деген болжомол күч, анткени жандык тойдон 1 күн мурун союлган. Адистердин айтымында жылкынын эти бышырылган соң аны сөзсүз муздатуу керек. Эгер мындай эреже сакталбаса, эттин курамы бузулуп ууланууга алып келет. Бул жерде мүмкүн ошол жылкы этинен деп божомолдор айтылууда да. Өзүңүздөр билесиздер, жылкы эти союлат, жылкы союлгандан кийин сөз аны бышыккандан соң этин муздатып, анан кийин эртеси элге таркатууга даярдашат да. Эгерде ошол эрежени сактабаган учурда, жанагындай дымдалып калса, демек, ысык абалда, демек ал жерден ошонун жанагы бузулат дагы, натыйжада ушундай уланууга алып келет да. Мындай тамак аштан улан дегенде мындай ичи өтө косу адамдар өздөрүн жаман сезе башташат. Анан жылкы союлуп, эт таркалып, бардыгы жеп, аш шорпосун ичип кетишкен. Ошол күнү эртесинен баштап больницага түшө баштаганда отравление болгондор. Азыркы күндө мен больница менен байланышта турам. Бүгүнкү күндө 100дөн ашып 200ге чукул адам уже жолугуп больницага келип кайрылышып атат. Оорулары уже жатты, оор баягындай отравление болгондор, калгандары капельницаларды алышып атат, лечение кылышып атат. Больницабыз почти толуп калды ошо отравление болгондор менен. Сүннөт той 30 миңдей калкы бар Атабеков айыл аймагынын социализм айылында өткөн. Ага баш аягы 300 адам чакырылган. Ушул тапта той өткөн айылда үймө-үй кыдырылып, түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Бул окуя Сузак милиция бөлүмүнө уулануу болуп катталды. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.